Биздин колдоочуларыбыздын арасында азыркы түз эфирге чакырайын коомдогу активдүү коомдук ишмер активдүү жаштарыбыздын бири Эдил Байсалов мырза. Келиңиз. Рахмат. Эми бүгүн биз үчүн албетте мындай чоң жоготуу десек болот. Мына биздин сүйүктүү кыргыз элибиз. Биздин мына өмүрүбүздө, тарыхыбызда мына ат башыда, ноокатта, булуң бурчта, ушул айыл жергесинде ушунча мындай чыңчыл, дайым акыйкаттык үчүн акыйкаттыкты чагылдарган телеканал болгон эмес. Биз шаарда албетте буга чейин биз көз карандысыз каналдарга көнүп калганбыз, бирок ушул Сентябрь телеканалы биздин кыргыз эли үчүн чоң ачылыш болду. Ошон үчүн мына кыска бир мөөнөттө мен билем 100 миңдеген биздин кыргызстандыктар ошол күнүгө, түштө, кечинде, ошол түнкү жаңылыктарын ошол тынбай күнүгө ошол көнүп калгандагы. Анан кадимкидей ошол биз дайыма айтабыз, телеканал, ошол теле берүүчүлөр, жаңылыктар бул ар бир үй бүлөнүн төрүндө отурган сыйлуу коногу. Коногунан да өткөн мындай кадимкидей ошол үй бүлө мүчөсү болуп калган. Өтө даңктуу, ардактуу биздин. Анан мына ошондой значит телеканалды бир саатка жетпестен эле сот жаап коюу чечимин чыгарды. Бул ошол антитеррористический, терроризмге каршы, ошол террорист, экстремист, эл душмандарына каршы киргизилген мыйзамы боюнча мына телеканал Сентябрда жаап атышат. Эми телеканал Сентябрь эмне үчүн жабылып атат? Анткени бул чындыктын телеканалы, акыйкаттыктын, ошол кыргыз эли укпасын, билбесин, ушул бийликтин азыркы кылмыш аракеттерин укпасын деп туруп жаап атат. Бирок bunday аракеттен эчтеке чыкпайт, майнап бербейт, жетишпейт булар бийлик. Анткени Кудайга шүгүр, мына азыр 20-чы кылым эмес, 19-чы кылым эмес, баягыдай Токтогул атабызды Сибирге айдаса, анан бардыгыбыз ошол токтогулсуз калгандай. Же мына 90-чы жылдары билесиз, авторитардык режимдер, гезиттерди жаап койсо эле биз кара жашиктен башка эчтекени көрбөй калчубуз. Азыр мына Жалбырак ТВ деп ушул жерде мына биздин ушул жаштардан турган биздин көз карандысыз телеканал интернетке көчүп атат. Ошол Жалбырак ТВ деп YouTube'да болобу, интернетте болобу, урматтуу агайын туугандар, биз силер менен коштошпойлу. Биз азыр бири-бирибизге Жалбырактан көрүшөбүз деп айталык. Анткени биз үчүн мына бул чоң жоготуу. Ошол кыргыз эли кадимкидей биз ажырашып атабыз да, коштошуп атабыз, бирок андай эмес. Мына эртең таң атпай жабат болуш керек буларды, түшкө жетпей ошол силер ошол телеканал Сентябрь таппай калсаңыздар, ошол замат интернетти ачыңыздар. Мына $100 жетпеген жанагындай телефондор бар, планшеттер бар, компьютерлер бар. Менин 78-теги апам өзү ошол телефонун чукулап, YouTube'ду көрүп алат да. Небере балдарыңардан ошолорду суранып, анткени чындык эч качан өлбөйт, акыйкаттык мына сөз эркиндигин муунт алышпайт. Биз бул жерде барбыз, кыргыз эли үчүн күрөшөбүз, кызматыбызды улай беребиз, а ортодо мындай жалбыракчыларга окшогон биздин эркин журналисттер ошол сиздерге чындыкты чагылдыра бермекчи. Жалбырак ТВден көрүшөбүз. Рахмат.